Урматтуу менин каналдын көрүүчүлөрүм, бүгүн дагы Украинада эмне болуп жатат ушуну айталы. Москвада эмне болуп жатат? 2 күн мурда таң атпай ошо Москвада 1-2-3 күн болуп калса керек. Таң атпай ушул 10 дрон келди дейт. 10 дронду тең Москвадан ошол Новогоревадагы ПВО базасы иштепти дейт. Анан ошол бүт дрондорду түшүрдүк дейт да. Бүт дрондорду токтотту. Негизи алар дрондордун максаты ошо Москвага сокку болуш керек болчу. Жана ошо кайра дагы бир сыйра Москва, Орусиянын армиясынын авторитетин эл аралык мекендикте түшүрүп, бир аз мындай алардын кайра ошо информационалдык ролу чоң болчу да. Анан ПВО күчтөрүн ошо Москванын тегерегинде калтыруу болчу да максаты украиндиктердин. Ал эми Орусия ошону теракт деп жарыялады, билесиздер. Орусия бир топ ушул 20 миңге жакын ар кандай ракета дрондор менен аткан болчу Украинаны. Киев жана бүт энергосистеманы талкалаган болчу. Анан толугу менен аябай көп мындай сокку берген да ракеталар менен. Аларды ошо Сырский жакында эле айтты. Ошо Киевке урган ракеталардын жана дрондордун саны уруп түшүрүү, баягы ПВОсу токтотуунун проценти дейт бүгүнкү күнү 47%. Ошондо мындайдан караганыбызда 63% бүт ракета дрондор ошо Украинага сокту да. Анын ичинен дагы ошол алардын кескин бир бөлүгү бул баллистикалык ракеталар такыр 70%, 90%га чейин алар эффективдүү болду. Орусияныкы алар толук ошо Украинанын жана НАТО берген ПВОлордун баарына карабай баары бир өз максаттарына жетти дейт. Бирок эгерде Украиналар көбүнчө баягы нефть базаларды, ошо заправкаларды соксо жана ошо заводдорду соксо, Орусиянын ракеталарынын дейт 70%на чейин дейт ошол жөнөкөй жарандык инфраструктурага, шаардык мындай тынч жарандык инфраструктурага сокту деп айтып жатышат да эми ошо эл аралык серепчилер. Анан бүгүнкү күнү ошол Deep State бар, украиндыктар жасаган, бирок аны осинтерлер карайт. Анан осинт журналисттер бар дүйнө жүзүндө, ошо алар деген Орусия телеграм каналдарынан, расмий телевидениеден алып видеолорду, анан украиндиктерден алып, аяктан видеолорду ошол тастыктап, ал видеолордо көрсөтүлгөн ушундай географиялык объекттерди спутник съемкалары менен кошо карап, анан спутниктик съемкаларды кошо салыштырып, андан ошо чынбы же калппы деп аныкташат да. Ошондой журналисттер осинт деп коет. Алар алып барган ошо өзүнчө бир нече осинт деген уюмдар бар, мындай эгемендүү журналисттер бар, өзгөчө компаниялар бар. Мисалы үчүн эл аралык институт бар, согуш жана тынчтыкты ошо жана башка конфликттерди изилдөөчү институту бар да, ISW деген. Анан ушундай институттар карайт, ушул нерселерди тастыктайт да. Анан ошондой көз карансыз ортодо турган бир да тарапка мындай көп баш ийген институттардын айтуусу боюнча чын эле Орусия тараптан жарандык инфраструктурага болгон соккулар көбүрөөк болгон бүгүнкү күнү. Бирок баягы украиндер ошол так ошол стратегиялык биз деген батыштан жардам албай калабыз деп ошо жарандык инфраструктураны сокконго шашышпайт экен да. Анткени эмесе ошентсе анда баягы эл аралык укукту бузгандык болот Украинаныкы. Анан ошону менен Украина эл аралык жардамдан калат деген ушундай коркунучу бар да өзүнүн. Ошон үчүн украиндиктер ушундай дыкаттык менен жарандык инфраструктурага өзүнүн мамилесин кылышат экен. Анан ошону менен бирге бүгүнкү Украина дагы 3 бүгүнкү күнгө айылды алды дейт. Орусиянын Курск аймагында. Бирок ошону менен баягы Донбасста дагы 2 километр уттурду дейт. Анан 3 километр дагы Луганстан уттурду дейт. Покровсктон киришти дейт да ошол Украинага Орусиянын аскерлери. Орусия болсо огой бетер дагы күчөттү дейт ошол атакалары тынбай болуп атат дейт. 3төн 5тен болуп кирип атышат дейт. Ошо Луганска жана ошол көрдүңөр, Медведев 10 күн унчуккан жок дейт. Дмитрий Медведев, мурунку президент, азыр Коопсуздук кеңешинин төрагасы Орусиянын, анан жазды. Жазуусу боюнча баягы кайра эле ошо террористтер бизге кол салды, аларды жок кылмайынча бир да мындай тынбайбыз деп жазды да. Анын сырткары эгерде Владимир Владимирович Чечняга Рамзан Кадыров менен сүйлөшүштү. Анын өзүн айтты. Биз чогуу бир пехотабыз деген сөздү айтты. Анан менден дагы сурап калышты, эмнеге ошентти депчи. Эмнеге Путин Чечняга барды? Башка ушул оппозициялык күчтөр, мен негизи ошо Орусиянын каналдарында көрөм, телеграмдарды көрөм, анан ушул оппозициялык күчтөрдүн каналдарында көрөбүз, карайбыз.
анализдебиз, эки тарапты тең көрүш керек да. Анан Орусиянын позициясы түшүнүктүү мага. Ошон үчүн аны аябай көп булактар айтат, Орусиянын пропаганда каналдары көп аябай. Ошон үчүн мен аларды айтпай деле койсом деле силер ал позициясын билесиңер менсиз элечи. Биздин мейкиндикке кире албаган позиция бул деген эл аралык позиция, калыс позиция жана Украинанын позициясы болуп атат да. Анан ошо эл аралык позицияны алсак, ошол жерде Орусиянын позициясы да белгисиз болуп атат да биздин кыргыз тилдүү мейкиндикке. Анан аякта баягы ар кандай бар, Фейгин дегендер бар. Анан арасында ушул Каспаров деген бар, Гарри да, ал оппозиция да Орусияга. Невзоров деген бар. Жакында ошо Кара Мурзаны чыгарышты түрмөдөн, жана ошо дагы бир нече Щербаковду чыгарышты, бирок алар эс алып атабыз дейт, алар деген эч нерсе жазбай атышат, өзүнүн ойлорун айтпай атышат. Тескерисинче ошол бийликти коргогондой болуп атышат да, Орусиянын бийлигин. Ал ошол кайра эле Фейгиндерди уксак, аны булар айтып атышат да, баягы Чечняга баргандыгы бул деген генералдарды азыр коррупциядан кармап, колдон кармап, Орусияда аябай баарына чара көрүп атат да. Ошол баягы Шойгунун кишилерин биринен аркын бирин камап атат да. Анан кээ бирлери жоголуп кетип атат, баягы ФСБ аларга чара көрүп атат. Ошол чаранын аркасы менен дейт генералдар ошого нааразы болуп дейт, Кыргызстан Украиналарды өткөрбөйдү дейт да, украиндиктерге. Сырткарыда мамлекет ичинде кандайдыр бир ошол төңкөрүш даярдап атышат дейт да, оппозициялык кандайдыр иш даярдап атышат дейт. Анан бир гана ошол күч аларга каршы кандайдыр бир Орусиянын ичинен мындай жакшы Путиндин сакчысы боло алган да, бул деген Кадыров дейт, жана анын кишилери дейт. Ошон үчүн аларга барды, Бесламга таазим кылды, атайын баягы тизеге туруп берди. Балдардын баягы реалынан да, Бесламдан 333 киши өлдү, анын 180 ашы кичинекей балдар да. Анан ошон менен анан бүгүнкү күнү Кадыровдун кишилери аны Орусиянын өзүнүн генералдарынан коргош керек болуп калат экен да, коргош керек болуп калат. Анан ошол менен анан Путин өзүнүн бийлигин дагы узакка сактайт деген сөздөр бар да. Ошондой, анткени бүгүн ошо негизи батыш өлкөлөр кызыктар эмес да Орусияны талкалагангачы. Алардын эң жаман түшү дейт, бул деген Орусиядан бир 6-7 же болбосо канча 15-16 көз карандысыз кичинекей мамлекет болуп калса, анын ар биринде ядролук курал болсо, бул деген ядролук курал тез баягы Америка душмандарына кетип калат дейт. Анан ошол менен анан аларга алгачкы жолу ядердик сокку болот дейт. Анан ошол алардын эң жаман түшү деп айтылууда да. Ошол себеп менен булар деген эч бир шашпайт дейт да, ошол Орусияны талкалатканга. Ошон үчүн Украина күчтүү десек дагы Орусияны талкай албайт, анткени Орусияны талкалап баштаганда батыш Украинага курал бербей коет. Курал бербесе Украина жеңилет да, тез эле жеңилет. Америка Штаттары расмий түрдө айтып атат, биздин бүт күч ракетибиз бүгүн дейт Кытай менен тирешкенге арналган дейт. Анткени ушул 2027-жылы, 28-жылы кээ серепчилердин айтуусу боюнча Кытай менен катуу тирешүү болот дейт. Тайванда аябай чоң кагылышы болот дейт да. Анан ошонун эсебинен анан Америка Кошмо Штаттары жана батыш өлкөлөр, Американын көнөктөштөрү AUKUS деген дагы могул Британия жана ошо менен бирге азыр Британияда да аябай коптуу эме болуп атат, билесиңер, британиялык оң радикалдары мусулмандарга каршы аябай чоң мындай соккуларды кылып атат, манифестацияларды кылып атат. 29-июлда баштаган эң чекти бүтө элек. Анан ошол Британиядагы ошол бүт күчүн Кытайга тирешүүгө Америка Штаттарына колдоого алып барган жатат деген сөздөр бар да. Ошон үчүн булар деген Орусияны талкалатпайт эч качан. Бирок Орусияны талкалай турган же аларга төңкөрүш кыла турган күч бул бир гана өзүнүн ичиндеги оппозициялар. Оппозициянын бир гана эме күчү бар, бул деген улутчул оңчул патриоттор да Орусиянын. Бул улутчул патриоттор Орусияны батыш дүйнөсүнө алып келебиз деген эместер. Тескерисинче, бүгүнкү күнү ошол Путиндин генералдары, Путиндин бийлиги жетиштүү түрдө баягы украиндерди жакшы кыра албай атат, батышка жакшы туруштук бере албай атат. Ошол дүйнө жүзүн башка Казакстан, Кыргызстан башкаларды жакшылап орунга сала албай атат деген оппозиция да. Бул нак улутчул оппозиция дейт да. Бул мурунку скинхеддер чоңоюп калган, бүгүн чоңоюп калып, көп бийликке жетишип калган балдар да. Анан ошолор дейт, негизи бүгүнкү Путиндин кооптонуусу, коркунучу дал ошолор дейт. Демек алар эгерде төңкөрүш кылып туруп бийликке келсе,
батыш жыргабайт экен да, ой боюнча, батыштын ою боюнча батыш жыргабайт. Эң биринчи жапа чеккен өлкөлөр кайра эле биз болуп калышыбыз мүмкүн, анткени алар анык Путинсиз союзду жыйнаганга ниети бар булардыкы. Андан сырткары эгерде алар өз ич арасында Путиндей бир лидерди таппаса, анда бир нече күчкө бөлүнүп кетсе, анда элестеткиле бир нече республика болот Орусияда. Ар бирөөнүкү өзүнүн ядролук куралы болот да. Жана кандайдыр бир деңгээлде ушул конвенционалдык курал болот. Ошондо ушул өлкөлөр жаңы түзүлгөн эмне кылар экен, бизге коопсуздук болобу же коопсуздук жок болобу ошондо биздин аймакта? Мына ушундай маселелердин аркасы менен бүгүнкү күнү батыш такыр Орусияны талкалоого жол бербейт. Бир гана азыр батыштын аракети бул деген Орусияны согушту токтотууга үндөө да. Бирок анык баягы Stratfor сайтында айтылган стратегия боюнча негизи бул деле бүгүнкү абал деле Америка Штаттарына жакшы да. Бул абал аягына жетпей чексиз уланса деле жакшы да ушуларга. Ошон үчүн бул согушту бүтүрүш аябай татаал болуп жатат. Анткени буга эч ким кызыктар эмес болуп жатат да. Буга ошол Путин жеңгенге кызыктар, батыш кызыктар эмес ушул согуш бүткөнгө. Путин дагы ушул согуш уланганга кызыктар, анткени жеңсе да же болбосо согуш уланса да анда бийлигинде кала берет. Бирок генералдар жана улуттук оңчулдар эме Орусияда кызыктар эмес да. Ошо Кытай да кызыктар эмес ушул согуштун бүтүшүнө, анткени бүгүнкү күнү Украина менен тирешип атканда батыш баары бир көп запастарын, көп аскерлерин ошол Украинага коротууда. Демек бүгүнкү күнү Кытайдын күчү көбөйүүдө да. Кытай флотту жаңыдан түзүп жатат ошол деңизде, Тынч деңизинде, Тынч океанда. Ошентип бүгүнкү күнү мындай карасак, бул согушту бүтүрүү да татаал да аябай. Украинанын канча курал бербесин батыш ушул согушту бүтүргөнгө толук алы жетпейт. Баары бир дагы киши керек да. Ошол эгерде батыш түзмө түз өзүнүн аскери менен кийлишпесе, Украинада жеңбейт да. Ошондой да, цуцванг деп коет, эки тарапка тең цуцванг. Бул деген шахматта ушундай абал бар. Шахматта король бекилип калат, анан кандай гана ход кылбаса утулат да. Алдыга жылса утулат, артка жылса утулат. Анан бирок баягы ход королдуку да. Так ушундай нерсе азыр бүгүн Украинада да, Орусияда да так ошол цуцванг. Бул эмнени билдирет? Бул деген кайсы тарап эмнени гана кылбаса ого бетер жаман боло берет да эмкиси. Ошондой абалда. Ошол силер эмне деп ойлойсуңар? Мисалы үчүн Туран даяр эмес. Орусия эгерде бөлүнүп калса, Туран аны кармай калып, биримдик түзүп, анан тынчтыкты сактап калат деген бул күмөн да. Туран эгерде түзүлө калса, анын ичинен кайра лидерство үчүн согуш башталышы ыктымал да, же болбосо тирешүү болушу ыктымал, ыдырап кетиши ыктымал. Анда баягы майда кичинекей улутчулдар менен башкарылган Орусиянын жана ошол Турандын өлкөлөр бири-бири менен жана Кытай тирешип калышы мүмкүн да. Ушул жерде Кытай эле жеңет го дейм. Бирок Кытай Евразияга киришсе, Тайваньды толук утурат да. Ошо Кытай болсо эң биринчи маселеси бул Тайвань да. Анткени Тайванда технологиялык дагы нерселер көп. Тайванда Кытайдын боорунда бул стратегиялык аябай чоң коркунуч. Мына ушундай абалда турат азыр дүйнө. Тынчтыкка эч ким бара албайт. Согушта эч ким жеңе албайт. Ушундай абалда боло беребиз да. Анан бул жерден бүт варианттар кооптуу. Ошон үчүн карап турабыз эмне болор экен. Биз үчүн эгерде оңчул патриоттор Орусияда бийликке кирсе, Путинди ыргытып, бизге аябай кооптуу да. Эмки жем биз болобуз. Эгерде либералдык оппозиция жеңсе, бул мүмкүн эмес, анткени Орусияда либералдык оппозиция толугу менен кырылган. Либералдарда аябай жакшы бийлик кура албайт экен. Эгерде НАТО жеңсе, Орусияда анда бүт ядердик куралын өз көзөмөлүнө алса, анда капиталисттик бир полярдуу Америка башкарган дүйнө кайра. Эмки согушу Кытай менен болот да. Ошол эгерде Орусия Украинаны жеңсе, жеңгенден кийин баягы аяктан отурукташып, боюна мындай туруп алган кайра калыбына келгенден кийин, ал сөзсүз Чыгыш Европа менен иш кылат да. Анан кайра баягы Орто Азияга да көңүл буруп калышы ыктымал. Бул кайра бизге кичине билбейм, азыркыдай эле маалда калат окшойбуз. Бирок кол салса да мүмкүн Казакстанга,
анда кайра бизге кооптулук өсө берет да. Мындай бүгүнкү күнү дүйнө жүзүндө тынч мамлекеттер аз. Чоң саясат эми азырынча көп дүйнө жүзүндөгү элдерди сыртынан өтүп атат. Мындай эч кандай кесепет көрсөтпөй. Бирок эң чоң кесепет биз көрүп аткан бүгүн бул деген баалардын өсүшү да, инфляция. Инфляция жана жалпы экологиянын бузулушу. Ушуну биз көрүп атабыз да, азыр байкап атабыз. Согуштун айынан дагы көп экологиялык бузуулар жаратылыш жапа чегип атат да, ушундай болуп атат. Ошо силер болсо эмне ойлойсуңар? Кайсы вариант бизге жакшы да? Мен азыр карасам, кайда барбасаң Мамайдын көрүнүп атат да, мындай серепчилердин айтуусу боюнча. Анын ортосунда 5 жыл, 10 жыл тынчтыктар мүмкүн, бирок негизи ушул чоң конфликттер түзүлдү. Анан ошол лидерлер, мамлекет лидерлери эгерде өз акылына келип, бири-бири менен тынчтыкта жашаганга аракет таштабаса, ошо мамлекеттер, парламенттер болобу, саясатчылар болобу тынбаса, ошо тынчтыкка келбесе, ошондой боло берет да. Мамайдын иши боло берет. Ошондой. Баса Мамайдын тоосу так ошол Орусияда. Негизи Мамаев курган деп Москванын ичинде да, ошол жерде көп аскердик парадтар, ушундай мааракелер өтөт Москвада. Ошондой сөз. Анан бүгүнкү күнү Цуцванг учурунда биз кичинекей өлкөлөргө мүмкүнчүлүктөр көп, биздин өлкөгө дагы эле мүмкүнчүлүктөр көп бутка турганга. Ошон үчүн армияны бекемдеп, өлөрчө иштеп, өлбөй, конечно, нормально иштеп, мындай экономикабызды андан дагы бийик көтөрүшүбүз керек, армияны көтөрүшүбүз керек. Балким татаал убакыт келгенде биз күчтүү турсак, бизге да бул убакыт тынч өтүп кетер. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.